Саламатсыңар балдар, азыр айдеп сабагы. Кандайсыңар балдар, маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда маанайды көтөрүп жогу ырдайбыз. Азаматсыңар балдар. Ырдап, аз да болсо маанайыбыз көтөрүлүп калдыбы? Анда жакшы. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы кайрымдуулук алдыга өбөк, аркага жөлөк. Ал эми тексттин максаты балдар, тема боюнча жеткиликтүү түшүнүк алабыз. Текст угуп түшүнүү менен кайрымдуулук иштерин аткаруу алдыга өбөк иш экендигин билип түшүнөбүз. Баардык адамдарга, жан-жаныбарларга кайрымдуу болууга тарбияланабыз. Сабактын максаты түшүнүктүү болду балдар. Азаматсыңар. Эмесе балдар, мен силерге тема боюнча түшүнүк берейин, жакшылап угуп турабыз. Кары картаңдар көчөдөн өтө албай, автобуска түшө албай жатса, жардамдаш, колтуктап өткөрүп кой, батасын аласың. Сыркоо, майып адамдар жардам сураса, байкамаксан болуп өтүп кетпе, каргышына каласың, дароо көмөк көрсөт. Көчөдө отурган жетим жесир, бечара кайырчыларды шылдыңдаба. Ата-энеңдин, мугалимдин, улуулардын тилин ал, каяша айтпа. Өзүңдүн кичинекей бөбөктөр ыйлап атса соорот. Бөбөктөрүңө, бир туугандарыңа, ата-энеңе кайрымдуу бол. Жан-жаныбарларга, канаттууларга, ит, мышыктарга аягандык менен мамиле жаса. Ыймандуу, кайрымдуу, боорукер, ак ниет бала болуп чоңойгула балдар. Биздин сөзүбүз куру болбош үчүн балдар, кайрымдуу бала деген текст менен таанышып алалы анда. Абыл таң эртең мектепке келе жатса, жүдөө кийинген, кышкы сууктан калчылдап, ээрди эрсиген бир бала аялдамада туруптур. Балага Абылдын эмнегедир көңүлү бөлүнүп, жанына басып барды. Сен эмне бул жерде үшүп турасың таң эртең менен? Деди. Бала араң сүйлөп, ата-энем жок, жетиммин. Багар көрөрүм, туугандарым да жок. 2 күндөн бери тамак иче элекмин, деди титиреп. Абылдын боору ачыды. Көзүнөн жаш тегерене түштү. Атың ким? Мурат, деди бала. Мурат, жүрү биздин үйгө. Сени бир туугандай кылып багып алайын. Баланы үйүнө ээрчитип келип, ысык тамак берип, жуунтуп, жылуу кийим кийгизди. Баланын кебетеси оңоло түштү. Бир аз күндөн кийин бала тыңып калды. Абыл Муратты өзүнүн мектебине ээрчитип барып окутуп койду. Ал бат эле тамга таанып окуганга жарады. Абылдын ата-энеси да баласынын жасаган ишине ыраазы болушту. Күн өткөн сайын Мурат да баланын ата-энесине жакын боло баштады. Бир күнү апасы Муратка: "Сен бизге бала болуп калдың, эми Абылым жалгыз эмес", деди. Ооба, адамдын жакшылыгы жерде калбайт эмеспи? Кийин экөө бир туугандай катташып жүрүштү. Балдар, силерге аңгеме түшүнүктүү болдубу? Анда эң жакшы балдар. Силер мага төмөнкү суроолорго жооп бергилечи. Абыл Муратка эмне үчүн көңүл бөлдү? Абыл Муратты үйүнө ээрчитип келип кандай жардам көрсөттү? Ушул темада бүгүнкү турмуштан мисал алып аңгеме жазгыла балдар. Мынакей балдар, бүгүнкү күндө кыргыз элинин башына оор кырдаал түшүп олтурат. Мына ушундай оор кырдаал учурда да жөн жатпастан, кыргыздын аттуу баштуу жарандары элибизге колунан келишинче кайрымдуулук иштерин жасашып жатат. Un, май жана башка тамак азыктарын баарын таркатып берүүдө.
Демек балдар, кыргыз эли ушунчалык кайрымдуу, мээримдүү эл экендиги талашсыз балдар. Биз да балдар мына ушундай улуулардан үлгү алып, кайрымдуу, мээримдүү жаштардан болуп өсүшүбүз керек экен балдар. Эмесе бүгүнкү тема силерге жеткиликтүү жана түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда эмесе үйгө тапшырма, силер да кимдир бирөөлөргө же жаныбарларга кайрымдуулук жасадыңар беле? Ой бөлүшүп жана Бурима оюну ырын окуп, жаттап келесиңер. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Эмесе сак саламатта калгыла.